Жаз жарыш, күз күрөш демекчи күркүрөгөн күздүн күнүндө дыйкандар талаа күнү аттуу иш-чарага чогулушту. 200 фермер катышкан иш-чараны Байдыйкан айыл чарбаны колдоо борбору уюштурду. Иш-чаранын максаты жүгөрүдөн жогору түшүм алуу боюнча практикалар менен бөлүшүү, дыйкандарга маалыматтык колдоо көрсөтүү, пайдалуу нетворкинг үчүн аянтча түзүп берүү дейт борбордун жетекчиси Эрлист Акунбеков. Бүгүнкү иш-чаранын максаты ушул чүй өрөөнүндө быйыл түшүмдүүлүк жакшы, былтыркыга салыштырмалуу аба ырайы да быйыл дыйкандарга ыңгайлуу болуп берди. Андан тышкары суу маселеси да былтыркыга караганда кыйла мындай кененирээк болду. Анан дыйкандарга биз ушул жаздан баштап ушул жакшы уруктарды сунуштап келгенбиз. Өзгөчө Франциядан келген Лимагрейн фирмасынын уруктарын, андан бөлөк ушул Испаниядан, Голландиядан, Англиядан келген продукцияларыбыз бар. Ошолорду сунуштап, артыбыздагы талаа бул ошол орусча айтканда испытательный поле. Ушул жерде дыйкандарга чогуу жумуш алып барганбыз. Анан быйыл баягы жаз жарыш күздө жыйынтыктайбыз демекчи. Азыр ушул бүгүн жыйынтыктоочу күн дыйкандарга ушундай кичине жакшы маанай тартуулаганча өзүбүздүн ишибизди дагы жыйынтыктап коелу деп өткөрүп аткан иш-чарабыз. Бул иш-чара буга чейин да өткөрүлчү эле же быйылкы биринчи жолу өткөрүлүп атабы? Жок, биз жакында Жалал абад областында Базар Коргон районунда өткөргөнбүз. Ал жакта ошол Жалал абад, Ош жана Баткен областтары үчүн өткөргөнбүз. Азыр бул жерде болсо тиги Кара Балтадан баштап Токмокко чейинки дыйкандарыбыз баары келип отурат. Алдыңкы баягы лидер фермерлер, ошол фермердик хозяйстволордун төрагалары келген, ошолордун баарына жыйынтыктап ушул жерде мындай көрсөтүп беребиз. Жыл сайын кылган иштерибизди ушу жыйынтыктап көрсөтөбүз. Себеби дыйкандарга көрсөтүп бербесек болбойт. Бул чүй өрөөнүндө быйылкы жылкыга биринчи жолу ушу талаа күнү болгону гана бул былтыркы жылдары мындай чоң немеде өткөрчү эмеспиз. Быйыл гана ушундай жакшы маанай тартуулаганча кичине болсо дагы ушул дыйкандарды баягы дыйкандардын мээнети мыкты эмеспи, мээнети зор, анан биздин таазим кылып ушуларга кичине ушул жерде сый тамак бергенче өзүбүздүн ишибизди жыйынтыктап ушу талаа күнүн өткөрүп атабыз. Бүгүнкү күндө 190 дыйкан чакырылган, азыркы учурда ошол жолдо келе атыптыр. Баары азыркы учурда 150дөй дыйкандар ушул жерде. Бул иш-чара мындан кийинки жылдары дагы уланабы чүйдө? Сөзсүз жыл сайын ушундай иш-чаралар болуп турат. Эмдиги жылда болот буюрса, тиги бир гана чүй Ысык көл областтарында эмес, Талас, Жалал абад, Баткен, Ош областтарында да жыл сайын өткөрүлүп турат. Аталган жыйын Баткен облусунда курман болгон жоокерлерди эскерүү менен башталды. Андан соң маңдай тери менен мол түшүм алган дыйкандар, тажрыйбалуу агрономдор өз тажрыйбалары менен бөлүшүп, пайдалуу мастер-класстарды өтүштү. Ошол Байдыйкан компаниясы 11 жыл мурда келген. Уже на протяжении 11 лет работает. Сам проект Байдыйкан уже работает на протяжении 4 лет. Раньше компания занималась поставкой минеральных удобрений в Кыргызстан. И вот 4 года назад открылся наш первый агрокомплекс Байдыйкан в Карасу, где были предоставлены семена от зарубежных производителей качественные, также средства защиты растений, листовые подкормки, биостимуляторы, агролаборатория, кредитование, услуги агрономов. Также компания Байдыйкан является первым, кто привез в Кыргызстан агродроны и успешно их воплотил в жизнь, начал оказывать услуги фермерам. На сегодняшний день у нас 300 человек, сотрудников компании. По республике у нас сейчас стоят 5 агрокомплексов. Это 4 агрокомплекса на юге, 1 агрокомплекс неподалеку от местонахождения село совхоз Фрунзе. В этом году также мы уже выкупили участки и готовимся к строительству 2 новых Байдыйканов. Это в селе Дмитриевка и Сокотинский район, и город Токмак, Чуйский район. Вот. В дальнейшем компания Байдыйкан будет очень расти быстрыми темпами. Мы будем создавать новые рабочие места, мы будем расти, расширяться. Помимо агрокомплексов у нас
по республике находится в районе 120 точек продаж минеральных удобрений. На сегодняшний день фермеры могут прийти в наши агрокомплексы, рассчитанные на решение любых задач, любых проблем, которые возникают у фермера, начиная от анализа почвы, подборка качественных семян, удобрений, услуги. Самое главное, все начинается с агронома. В первую очередь это услуги агронома. Вот. И на сегодняшний день мы предоставляем бесплатные консультации, выезды на поля, осмотр полей, осмотр проблем. Наши агрономы всегда готовы. Если фермеры обращаются, они могут выехать, могут поехать, могут обсудить. Конечно, это все пока на том локальном уровне, где мы присутствуем. Допустим, мы присутствуем в Чуйской области, в Сокулукском районе. Наши агрономы могут выехать по Сокулукскому району. В Высокотинском районе в следующем году откроется. Также могут наши агрономы уже выезжать по Высокотинскому району. Мы стараемся максимально обхватить все наши районы, все наши области. Стараемся быть ближе в первую очередь к фермеру для решения их проблем. Ачык асман алдында өткөн талаа күнү иш-чарасынын алкагында франциялык Limagrain, испаниялык SaaS компанияларынын өкүлдөрү өз продукцияларын презентация кылышып, жөн гана эгиндерди кантип өстүрүүнү эмес, жер семирткичтерди кантип колдонуу, коргоо жана технологиялык шарттар тууралуу баалуу маалыматтарды беришти. The Limagrain company is an international group. Компания Limagrain является международной компанией, базируется в Европе, во Франции. И это группа компаний, которая состоит из 2500 ключевых фермеров. И основной продукцией компании является разработка и выведение новых сортов пшеницы, рапса, овеса, люцерны. Также у них есть овощное направление, где они выводят новые сорта, гибриды овощных семян. И основным фактором компании являются качественные семена новых сортов растений. Байдыхан менен канча жылдан бери иштейм? 3 жыл болду иштейм. Булардан могу Limagrain бүгүн реклама кылып атат. Мен быйыл биринчи жолу эктим. 40 гектар Limagrain септим. Бүгүнкү эртең 1-2 күндөн кийин биз только баштайбыз чабып, анан урожайын эми көрөбүз. Атак баштай элекпиз чабып, уборка. Негизи бул дыйканчылык менен алектенгениңизге канча жыл болуп калды? 15 жыл болду. 15 жыл биз почти 1000 гектар сетебиз. 500 гектар өзүмдүн жерим бар, собственный. Анан 500 гектар өкмөттүн жерлери бар. Ошол деп 15 жылдан бери дыйканчылык менен алектенгениңизге караганда кирешеси жакшы окшойт, э? Эми Кудайга шүгүр биз мал чарба менен иштейбиз, ошол өстүрткөн дыйканчылык, арпа будайды, жүгөрүлөрдү өзүбүз мал бука, башка кой, жылкыларга өз продукциябызды өзүбүз эме кылабыз. Түшүмү Кудайга шүгүр жакшы эле. Бул жерден мен айта кете турганым, туугандар, ушундай жакшы өлкө үчүн, жакшынакай эл үчүн өзүнүн инсандык милдетин аткарып аткан бул Байдыхандын жетекчилерине, ошол жердеги жаш компания болсо дагы, жаш жигиттер болсо дагы элдин, ушу дыйкандардын тилин таап, жакшы мыкты адистерине ыраазычылыгымды билдирем. 20 жылдан бери дыйканчылык менен алек кылам. Эмне өстүрөсүз? Буудай, арпа, жүгөрү, беде основной культурабыз. Анан бул Байдыхандын кызматын колдонуп көрдүңүзбү? Байдыхан менен кызматын колдонуп атканыбызга быйыл 4-жыл болду. Анан кандай болуп атат түшүмдөрүңүз? Салыштырмалуу, мына биз Азирет агрономубуз менен тыкыз иштеп атабыз акыркы 3 жылда. Результатыбыз абдан жакшы. 1 жылдык киреше аргандай, мисалы үчүн былтыркы кирешебиз погодный условияга карата аз болуп калган. Быйылкы кирешебизде жакшы болот деп күтүп турабыз. Азыр жакшы, азыркы учурда. Азыркы учурда жакшы деп күтүп турабыз. Урожайды четтен алып атабыз. Арпа буудайларды бүттүк, жүгөрүбүз калды. Основной надеждабыз ошол жүгөрүдө. Канча гектар жер иштетесиз? Мен 30 гектар жүгөрү айдайм. 10 гектар буудай айдайм, арпа айдайм. Общий 50 гектар жер иштетем.
Семинардын алкагында лотерея ойнотулуп, 10 байгелүү орундун жеңүүчүлөрү аныкталды. Тонналаган продукциялар лотереянын катышуучуларына берилди. 200гө чукул конок кызыктырган бардык суроолоруна жооп ала алышты. Эскерте кетсек, мындай масштабтагы талаа күнү биринчи жолу өтүп жатат.